Allah subhanahu wa ta'ala andan keyin bir masaleni aytып atat. Bu masale seler, ошол жиндерди айтып атат. Seler жиндер, seler сыйынган буттар, ошол кудайчаларыңар баарыңар биригип деле менин бенделеримди адаштыра албайсыңар дейт. Адаштырышлык силерди колуңардан келбейт дейт. Илля ман хува салил жахим. Ким жаханнамга түшө турган болсо, ошону гана адаштырасыңар, калганын адаштыра албайсыңар дейт. Demek Allah subhanahu wa ta'ala aytып атат, силердин жамандыгыңар бар, туура эмес акыйдаңар бар, ишенимиңер бар. Бирок элдин баары эле силердин ишенимиңер менен ишене бербейт. Элдин баары силерге ишенип, силерди ээрчибейт. Кимге жаханнам важип болуп калган болсо, кимдин тагдырына иман жок болсо, ким дозокко түшө турган болсо, ошолор гана силерди ээрчийт, башкасы ээрчибейт деген аят. Мына ушуну Аллахым айтып атат. فإنكم وما تعبدون البت سلير وما تعبدون سلير سيغان بوتار ما أنتم عليه بفاطنين سلير hiç kaçan fitne kıla albaysınlar. Hiç kaçan silер аларды адаштыра албайсыңар. ما أنتم بفاتنين عليهم عليه فاتنين متعلق болот. Түшүнүңөрбү? ما أنتم بفاتنين عليهم силер аларды hiç kaçan адаштыра албайсыңар. Силердин кудайчаңар баарыңар кошулуп туруп, силер менин пенделеримди адаштыра албайсыңар. Илля ман хува салил жахим. Ким жаханнамга түшө турган болсо, кимдин тагдырда иман жок болсо, кимге жаханнам важип болуп калган болсо, ошолорду гана силер адаштырасыңар. Ошолор гана силерди ээрчип, ошондой туура эмес ширк, туура эмес акыйдага кирип кетиши мүмкүн. Бирок менин жакшы пенделерим аларды эмне кылбайт, эч качан адашпайт dedi. Demek Allah Teala'm aytып кетип атат, адаштырып коюу бул шайтандын колунан келе турган нерсе эмес. Шайтан болгону азгырат. Азгыргандан кийин тагдырда жок адам кирип кетиши мүмкүн ошону ишенимине, ошол тарафка. Болгону ошол шайтан азгыруу гана иштерин кылат, калган адаштырып коюшлук, хидаят беришлик Алланын колунда. Allah кааласа хидаят берет, кааласа хидаят бербейт. Allah кааласа ошондой жаман доорду жакшы инсандарды чыгарып коет. Бүт бардык дүйнөнүн бардыгы караңгылык, кафыр, ширк Алла Таала эмне кылды? Пайгамбарларды чыгарып коюп атат. Пайгамбарды ээрчигендерди чыгарып коюп атат. Allah кааласа үй бүлөсү бүт бардыгы мусулман болгон адамдардын үй бүлөсүнөн кафырды чыгарып коюп атат. Пайгамбарлар ичинде Нух алейхиссалам баласы мусулман болгон эмес. Иннаху амила амалан гайра салих. Lut алейхиссаламдын аялы кафыр болгон. Демек, куфр, иман, хидаят бул Алланын колунда. Аны эч ким бере албайт. Эч ким адаштырбайт, эч ким эме кыла албайт. Бир гана Алланын колунда. Ошон үчүн иман сураш керек. Ошону Аллахым айтып атат. Силер сыйынган бутуңар баарыңар биригип туруп деле аларды адаштыра албайсыңар. Илля ман хува салил жахим. Кимге эми жаханнам важип болгон болсо, ошону гана адаштырып калышыңар мүмкүн дейт.